Алишер Эргашев октябрдын башынан бери бышкан куурмаларын терүү менен убара. Түшүмүнөн эрте бышчу свеча деген түрүн жыйнап бүтүп сатканга да үлгүргөн. Азыр калган куурмаларын сатыкка даярдап баштады. Шоколадныйларды экспорт кылып, уже шоколадныйлардан үз баштап калды. Шоколадныйлардан пишип, шоколадныйларды теришип атат. Ромашканы теришип атат азыр. Лимондар бар, лимондар таяр болушуга бар булар. Кар түшкөн байытат пишип калат. Анан терип алып койсо өзү пишерет анан кийин. Ушундай дыйканчылык кылып, тиричилик кылып жүрөбүз. Багбан куурманын 4 түрүнөн түшүм алат. Свеча деген сорту эрте бышып, сатыкка биринчилерден болуп чыгат. Шоколад жана ромашка деген сорттору өтүмдүү келсе, лимон сорту эзилбегени менен экспортко ылайыктуу. Биттеси. Оногу биттеси лимонный. Дагы биттеси бар шоколадный. Дагы биттеси бар свеча дегени бар. Мында о свечасы түгөп калды. Силерге мына лимонныйсы менен шоколадныйсы мына немеси калды. Көрсөткөнгө. Араван районунун базарында куурма сортуна ажыраша сатылат. Эң арзаны 20 сом болсо, эң кымбаты королевский куурмасы. Анын баасы 50 сомго бааланат. Баасы 20-25 ар бир сорттор. Мыналар 25тен, королевтер кымбатыраак турат. Шоколадныйлар 25-20 сомдой баада болот. Араван районунда куурманын жалпы аянты 180 гектарды түзөт. Былтыркы жылга салыштырмалуу түшүм аз. Буга байланыштуу экспорттолуп жаткан жемиштин баасы жылдагыдан кымбат. Курмалардын hasıldardagi salıştırmalı azırak, narxı dağı azı bugün günde 14 som tegereginde alıp atadı. Yani bizde rayonumuzdan jıyılgan hurmalardı Rusya ülkesinin Novosibir'e eksportta başladı hazır. Bugünkü günde bir 30-40 tonnadek уже tışkarıga çıkıp ketdi desek bolaveradi. Аравандагы багбандар куурманын бир түбүнөн 30-40 килограмм түшүм алышат. Учурда аталган райондо куурманын лимон, шоколад, королевский, ромашка жана свеча сортторунан түшүм алынат. Куурманын лимон түрү Россияга жана Казакстанга экспорттолуп келет. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.